Күзөтчү көз тозокко кирбейт. Билесизби, азыр коменданттык саатты киргизгенден бери күзөттө нөөмөттө турган орган кызматкерлери, тартип сакчылары, жоокерлер үйүнүн бетин көрө элек. Ачыгын айтканда, көрө элек алар. Алар деле сиздей, мендей кимдир бирөөнүн эрке баласы, дагы бирөөнүн сүйгөн күйөөсү кимдир бирөөнүн. Бир тууганы, алардын дагы ата-энеси бар, үй бүлөсү бар, уулдар, кыздары бар, сагынып күткөн. Бирок өлкөнүн бүтүндүгү үчүн, биздин ден соолугубуз үчүн кам көрүп, алар күзөттө кирпик какпай, кезеги келгенде гана үйүнө барып, же болбосо кайра кезегин улантып ушинтип иш алып барып атышат да. Булар жөнүндө Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям эмне деген? Абдуллах ибн Аббас риваят кылат. Ал Сами'ту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, мен пайгамбардан уктум. Пайгамбар айнан ла тамуссаху ман-нар, тозок оту күйгүз албаган эки көз бар. Бул деген эки көз деген эки инсан. Кайсыл көздү тозок күйгүз албайт? Субханаллах. Тозок оту күйгүз албаган эки көз бар. Эки түрдүү көз бар. Биринчиси айнун бакат мин хашиятиллах. Аллахтан коркуп, Аллахтан уялып, кечирим сурап ыйлаган көз. Аллаху акбар. Кылган кылыгыбыз, жаман иштерибиз, аша чапкандыгыбыз, кутургандыгыбыздын кесепетинен ушундай болуп калдык. Алла, бизди кечиргин деп ыйлай турган болсок, демек биз оңдойбуз, өзүбүздү оңдойбуз, өлкөнү оңдойбуз. Жыйынтыгында тозокко түшпөйбүз. Кудайдан коркуп ыйлаган көз ал тозокко түшпөйт. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Аллах Тааладан риваят кылат. Аллах эмне деп атат? Менден коркуп ыйлаган көз жашы кайра көзүнө киргичекти, мен анын күнөөсүн кечире берем деген. Көздөн агып чыккан жаш кантип көзгө кирет эле кайра. Бул дегени ыйладыбы менден коркуп, болду, мен анын күнөөсүн кечирдим деген түшүнүк. Экинчи көз кайсыл? Айнун бәтет тахрус фи сабилиллах. Аллах жолунда мекенди коргоп, элди коргоп, Аллах жолунда өлкөнүн ичинде болсун, сыртында болсун, мекенин, мамлекетин, өлкөсүн коргоп, сакчы болгон, көзөмөл болгон, кооруган, коргогон көз. Өлкөбүздүн бүтүндүгүн сактайбыз деп, бүтүндөй чек ара, бышык, бекем, өлкөнүн ичине шаарга коюлган блокпосттордогу карантин, коменданттык сааттагы кызмат кылып жаткан кызматкерлерге сүйүнүчтүү кабар, силерден Аллах ыраазы болсун. Аллах ыраазылыгы үчүн мекенди коргойлу, тартипти орнотойлу деп нөөмөттө туруп атасыңар. Ошол эле учурда обсервацияда жашаган, аерде жатып аткан, дарыланып аткан, башка ооруканада онтоп ооруп жаткандарга кирпик какпай кезектешип дарылап жаткан дарыгерлер, силердин дагы көзүңөр, нөөмөттө турган сакчы, күзөтчү, бүт бардык органдар, силерден Аллах ыраазы болсун. Ылайым көзүңөр эч качан тозок отун көрбөсүн, жамандык көрбөсүн. Үйүңөргө силер дагы эсен аман баргыла. Бул сабыр кылсак, мунагул учур бүтөт. Коменданттык саатта күзөттө турган күч органдары, тартип сакчылары күндүз дебей, түнү таң аткыча, күндүзү кечкиче жолдо жүргөн патрульдар, аркы бүт баарыңар, силерден Аллах ыраазы болсун. Силерде дуа кылгыла. Биздин ден соолугубуздун, тартибибиздин чыңалып, бекемдеп кетиш үчүн ушулар кызмат кылып атат. Аллах ыраазы болсун.